Ушул жерге келген адамдар кандай гана майында арыз менен кайрылса, ыраазы болуп, биздики терезе мурункудай очередьте тияк бияк делбестен анан службаларды дагы алдында ошондой туруп иш алып барышыбыз керек мындан ары дагы. Ошон үчүн ийгилик сиздерге. Жалал-Абад шаарындагы регионалдык шаар курулуш жана архитектура боюнча башкармалыгы кала тургундарына кызмат көрсөтүүдө бирдиктүү терезе системасын жандантты. Анда мекеменин кире беришине атайын бөлмө ачылып, мындан ары ар түрдүү маселелер менен кайрылган жарандардын убактысын үнөмдөөгө шарт түзүлдү. Ага шаар мэри Мураталы Тагаев катышып, 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында каланын архитектуралык турпатын жакшыртуу менен катар тургундарга заман талабына ылайык кызмат көрсөтүүгө шарт жаралып жатканын билдирди. Жалал-Абад шаарындагы регионалдык шаар курулуш жана архитектура башкармалыгында бирдиктүү терезе системасы буга чейин мекеменин ичинде жайгашып иш алып барып келген. Кайрылган жарандарга адистер тарабынан натыйжалуу кызмат көрсөтүлүүсү үчүн тейлөө кызматы имараттын сырткы кире беришине уюштурулду. Анын алкагында мындан ары берилген арыздарга мөөнөтүндө жооптор кайтарылмакчы. Мурда бул ар бир бөлүмгө бөлүнүп, ал адамдарга келип, буйрутмачылар келип, ошол адам айлап созулуп кетип аткан да. Анан ушундай калктын тейлөө шарттарын жакшыртуу үчүн ишканага кирбестен ушул бирдиктүү терезе аркылуу гана бүтүрө турган шарт түзүлүп бүттү. Эми жеңилдиктер мындан ары бизге келген баягы кайрылган кардарлар, буйрутмачылар ишканага кирип, ар бир отделге кирип, ар бир жана кызматкерге жолугуп, өз алынча сүйлөшүш деген нерсе токтотулат. Мына бир терезени көрдүңүздөр, ишкананын кире беришине жайгашкан, ошол жерге келип, өздөрүнүн жанагы курулуш боюнча, багыты боюнча кайрылат дагы, арыздарын таштап, качан бүтүү мөөнөтүн алып туруп, ошол боюнча кете беришет. Ал система боюнча бизге арыз түшкөндөн биз тиешелүү адиске жолдойбуз. Алар өзүнүн багытында иш алып барып, бардык жанагы иш кагаздары так бекитилген мөөнөт аткарылат анда бияка.